Салам алейкум, урматтуу мекендештер. Менин атым Мирбек. Мен өзүм Россияда юрист болуп эмгектенем. Ошо айрыкча биздин көп мекендештер Москва шаарында такси тармагында же болбосо айдоочулук тармагында биздин мекендештер аябай көп кездешет. Анан ошол такси же болбосо маршруттун такси айдап жүргөн биздин көп мекендештер ар кандай суроолор менен көп кайрылышат. Ошол суроолордун бири Кече күнү мен ДТПга алдым да. Пешеходдон бирөөнү уруп кетти, жөө кишини. Ал жөө киши бирок эчтеке болгон жок. Светофор жок пешеходдон эрте менен эрте. Эч жер сынган жок, эчтеке болгон жок. Кичине толкать этип кетти, менин күскүм болгон сынып кетти. Ал эчтеке болгон жок. Кол киши кайрылып калыптыр. Андан скорый чакырайын десем, болбой койду. Полицейский чакыр деп. Полицейский чакырсам, ал ГАИни чакырып койду. ГАИни чакырганда мен коркуп кеттим, праваны лишение кылып койбосун деп. Экөөбүз өзүнчө чечели отмена кылдырдык. Кайра звонок кылып ГАИге келбей коелат, биз кетип атабыз деп. Но он сразу отмена кылгандан кийин айтты мага, страховка жаздырып бересиң деп. Страховка канча турат десем, мага 100 000 жаздырам страховка деди. ГАИден мен коркуп отмена кылдым, бирок менден азыр 100 000 сурап атат. Өз үйүндө жашынакай. 100 000 сурап атат. Наличи мага 100 000 бересиң деп. Ошо жөнүндө кандай маалыматың бар? 100 000 беремби же бербеймби же ошондо ГАИни эле чакырсам туура болмок экен деп ичимди тиштеп отурам. ДТП түшүп калдым. ДТП болуп калды. Же болбосо бул жерде пассажирдин же болбосо өтүп бараткан жөө жүргүнчүнүн же болбосо ошол ДТП болгон жердеги кандайдыр бир ошол жердеги мүлккө кандайдыр бир зыян келди. Ошол зыян келгенден кийин мен ошол ДПСти же ГАИ кызматкерлерин чакырбай, протоколдорду түзбөй, жана справка ДТП албай туруп, ошол ДТП болгон жерден кетип калдым. Эмне болот? Ошондой суроолор көп келет. Андай суроолорго ошол жооп катары айтат элем. Эгерде кандайдыр бир дорожно-транспортный происшествие болсо, мындайча айтканда, ошо жол жүрүү маалындагы адамга же кандайдыр бирөөнүн мүлкүнө кандайдыр бир зыян келсе, ошол зыян бул дорожно-транспортный происшествие деп эсептелет. Жол жүрүүдөгү кандайдыр бир происшествие деп эсептелет. Ошол себептен ошондой происшествие болуп атканда айдоочу эң негизги милдети болбосо ошол ДТП болгон жерден өзүнүн машинесин эч жакка албай, эгерде адамдарга кандайдыр бир зыян, адамдардын ден соолугуна кандайдыр бир зыян келтирилсе, анда ошол эле маалда скорый помощьти чакыруу. Ушул жерде көңүл бурчу нерсе, эгерде кандайдыр бир адамга зыян келсе, жүргүнчүгө зыян келсе, мындай учурларда биздин көп мекендештерибиз Кыргызстандагы жүргөндөгүдөй адаттай машинеге салып алышып больницага барышат. Бул негизи туура эмес. Мындай учурларда негизи айтат элем, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, шаар ичинде болсо, анда медициналык тез жардам кызматын чакырып, ошого өткөрүп берүү, жана ошондой эле ГАИ кызматкерлерин чакырып келип, тийиштүү документтерди тактоо эрежесин унутпаш керек. Эмне үчүн дегенде, анткени ошол биздин көп мекендештер айрыкча Кыргызстандагы адаттагын колдонушат. Ошондой колдонгон маалда ар кандайдыр бир кыйынчылыктарга же болбосо кандайдыр бир оорчулуктарга өздөрүн алып келишет. Ошол себептен Кыргызстанда болгон адаттарды колдонбой, эгерде Россия Федерациясында жүрсөңүз, ошол эрежелерди колдонуп, өзүңөр так болууңарды сунуштайм. Мындайча айтканда, кайталап кетсек, эгерде ДТП болсо, сөзсүз түрдө адамдарга кандайдыр бир жаракат келсе, медициналык тез жардам берүү кызматын чакырып, андан кийин эле ошол эле маалда ГАИ кызматкерлерин чакырыш керек. ГАИ кызматкерлерин милдеттүү түрдө күтүшүңөр керек. Анткени айрыкча Москва шаарында ГАИ кызматкерлери 2 саатта, 3 саатта, кээде 4 саат, 5 саатка чейин кечигип келишет. Бирок ДТП болгондон кийин силер ошол 5 саат күтүүгө да милдеттүүсүңөр. Эгерде айтылган эрежелерди сактабаса, анда мыйзам чегинде көргөзүлгөндөй 12.27
экинчи бөлүгүнө жараша, бул болсо Кодекс об административных правонарушениях беренеси. Мындай эреже бузуулардын аркасынан 1 жылдан 1,5 жылга чейин айдоочулук укугуңардан ажыратыласыңар, же болбосо мындай учурларда 15 суткага чейин административдик камакка алуу жазасы болушу мүмкүн. Ошол эле учурда ошол жаза алып атканда биздин көп мекендештер айтат, ошол 1 жылдан 1,5 жылга чейин айдоочулук күбөлүксүз жүргөндөн көрө мен ошол 15 сутка эле административдик камакка алуу жазасын эле алайын деген учурларда соттор бул жазаны колдонуп жатканда, ошол административдик жазаны колдонуп жатканда эң негизгиси болбосо злостность нарушителя деген түшүнүк бар. Ошол злостность нарушитель дегенде анда силер ошону далилдешиңер керек. Эгерде мисалы үчүн 1 жылдан 1,5 жылга чейин өзүңөрдү айдоочулук укугуңардан ажыратылбасын, ошол 15 суткага чейинки мөөнөттүн жазасын өтөм деген ниеттериңиздер болсо, анда силер ошол 1 жыл ичинде 4-5 жолу ошондой ар кандай административ жол бузуу эрежелеринин ар кандай административдик бузууларына жазасын таткан деген далилдерди көрсөтүп, ошол сот учурунда ошол эрежени көрсөтүшүңүздөр керек. Ошондо гана соттун чечиминин негизинде ошол адамды административдик жазалардын арасынан ошол 15 суткага административдик камакка алуу чечимин алышы мүмкүн. Анткени ушул эки жазасын ортосунда биздин көп мекендештер эмне үчүн андай кылышат? Анткени өзүңүздөр билесиңер, 1 жыл, 1,5 жыл кээки мекендештер бар. Алар деген ошол эң негизги каражат табуу ыкмасы болбосо айдоочулук менен акча тапкан эсебинен ошол 1 жылдан 1,5 жылга чейин айдоочулук укугун жоготкондон көрө, айдоочулук укугунан ажыратылгандан көрө ошол 15 суткага чейин отуруп турганым туура деп көп эсептешет. Ошол себептен урматтуу мекендештер, эгерде ушундай мыйзамды билбестиктен же болбосо кандайдыр бир ушундай кыйынчылыктарга туура болбош үчүн Россия Федерациясындагы эрежелерди жүрүңүздөр, окуп билип жүрүңүздөр, жана өзүңөрдүн укугуңарды жактоодо сак болуңуздар. Сиздерди урматтап, Мирбек Сталбекович. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сак саламатта болуңуздар.